Кутман кеч урматтуу менин каналымда көрүшүлүп, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күнү ошол Иран менен АКШнын ортосундагы согуш боюнча айта кетсек, булар деген кызыктай кайра убакытка келишти. Ошол мисалы үчүн бул базар күнү Израиль айтып атыптыр, чоң аябай чабуулду даярдап жаткан энергетикалык инфраструктурага Иранга. Булар деген баягы таш дооруна Иранды кайтарабыз деп атышыптыр. Аябай чоң бомбаларды, ракеталарды ыршылса даярдап, базар күнү Ирандын толугу менен сүрүп салабыз. Энергетикалык электричество болбойт, свет болбойт, суу болбойт, газ болбойт, эчтеке болбойт деген ушундай нерселерди даярдап жатышыптыр да. Бирок кайра токтотту. Жана өзү да Трамп АКШ күчтөрү менен согобуз деп аткан Иранга менен ойноп атат дейт. Бирге барып тынчтыкка, бирге кайра четке кагып, анан ошо мага жакпай атат. Анан Иранды талкалайбыз деп аткан болчу. Ошол базар күнү эчтеке болгон жок, туугандар. Ошол башоона айынын экисинде кээ менин көрүүчүлөрүм туура айткандай да. Анан башоона айынын 3-үнө дагы эле тынч, же болбосо тынчтыкты бузуу аракеттер байкалбай эле азырынча. Бирок ансарала кыймылы. Алар согуш кылып атышат акырындан. Ормуз булуңу бекилген соң алар да ошол Бап-эль-Мандеб булуңун бекитип атат. Жана улам аткылоолорду жүргүзүп атат да. Аларга мындай чектелүү түрдөгү Сауд Аравиянын күчтөрү согуштук аракеттерди жасап атышат. Бирок менен АКШ азырынча отата элек соккудан баш тартты десеңиздер. Бул таң калыштуу нерсе, анткени сокку толук кандуу даярдалды жана согуштук серепчилер айтып аткан согуш болот деп. Анализдегенде Трамп чыгып туруп кайра айтып атат да, биз деген бизди Катар суранды, Кувейт жана Иран да өзү ортомчулар менен суранышты соккуну кылбагыла деп. Иран толугу менен ушул биз койгон талапка жана ошол толугу менен Ормуз булуңун ачкыла деген биздин талаптарыбызга баш ийди жана ошол ачып атат дейт Ормуз булуңун. Анан ошол нерсе жакында кайра сүйлөшүүлөр, ошол сүйлөшүүлөр ушундай чечимдер менен, ушундай келишимдер менен аяктайт, келишимдерге кол коюлат деди. Бирок ошону кайра Аббас Аракчи күлкүгө алды. Ирандын расмий башчылары дагы күлкүгө алышты. Алар айтып атышат, Трамп деген өзү эмне дегенди билбей жатат. Эч кандай сүйлөшүүлөр болгон жок. Биз эч кандай ушундай компромисстерге баш ийдик же болбосо макулбуз деген жокпуз. Эч кандай мындай келишимдер боюнча сүйлөшпөйбүз. Ормуз булуун бошотпойбуз. Албетте Оман менен кадан эле сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ошол төлөмдөрдү алуу боюнча жана тынчтыкка келтирүү үчүн ушул абалды. Коомчулук ойлоп атат, чын эле Трамп апыртып атабы же ирандыктар чын эле Трампты оюнчук кылып атабы деп баары сурап атышат. Туугандар, балким ошондой. Анткени чын эле Трамп акырын баягы сөз менен мындай тийип көрөт экен. Кайсы бир багытты эгерде ошол жерден ийилсе, аны ошол жерден сындырат экен да. Ийилбесе учурда ал нерсе түштү да, баягы бир трой унциясына 33 грамм. Бул нерсеси ошол дагы жаңы серепчилер чыгып атат. Биздин серептөөлөрүбүздүн мындай пикир алмашып атсак, ойлор чыгып атат жаңы. Биздин регион, Борбор Азия аябай чоң мындай гүлдөштүн астында турат окшойт. Анткени мына көрүп атасыңар, Иран менен АКШ согушуп атканда бул катуу Кытайга тийип атат. Кытайдын деңиз жолу, Ормуз булуңу, Бап-эль-Мандеб булуңу Кытайга, мисалы үчүн, АКШга кымбатка учурап атат. АКШ менен Кытайдын ортосундагы соода согушунун эсебинен. Жана Кытай ошол Түштүк Америкага товарларды алып баруу кымбатка келип жатат. Ошондуктан Кытай Европага эле кайра Евразияга бурулуш керек болот. Орусия менен да карым катнаштары анча жакшы эмес да. Мисалы үчүн, кандайдыр бир Кытайга наразычылыктар күчөп атат. Тайга Сибирди кыйып атат деп, Сибирдин баарын кыйып салышты деп. Анан ошол себептен бул АКШ менен ошол Ормуз булуңу тегерегиндеги Ирандын согушу кайра эле бүт Кытайдын долбоорлорун ошол Борбор Азияга каратып атат да. Мисалы үчүн, өткөн жылы 304 миллион долларга өстү ошол Кытайдан келген түз инвестициялар. Анда кытайлыктар мындай биздин эл комментарийлерди жазып атат, Кытайды бизди басып алат, жерге кирип алса чыкпайт деп. Бирок ал чын эмес, туугандар, анткени алар Кытайдан жашаганды жакшы көрүшөт. Бизден акча тапканга кызыктар жана эң чоң кызыкчылыгы биз аркылуу жолдорду, жибек жолун кайра калыбына келтирүүнү кызыктар да. Алар деген биз аркылуу товарларды ошол Евразияга, Европага ташыйбыз деп атат да.
Ошон үчүн бул мүмкүнчүлүк бизге түзүлүп атат. Азыр шос жакшы өтүп алса, анда бизге инвестициялардын көлөмү миллиарддаган доллар менен келе баштайт деген ушундай алдын ала сериптемелер пайда боло баштады. Жана стратегиялык жактан дагы Кытайга эң коопсуз бул деген Борбор Азия аркылуу жана башка мамлекет Кыргызстан, кыргыз мамлекетибиз жана башка ошо Борбор Азия мамлекеттери аркылуу товарларды ташуу, жолдорду узартуу, темир жолдорду куруу жана ошол кандайдыр бир орток коридорду, ортомчу коридорду, ортодогу коридор деп которсок ошону жөнгө салуу да. Ошон үчүн бул азыр болуп жаткан ошол баш одан айында болуп жаткан кайра эле түшүнбөстүк, кайра эле туруксуздуулук АКШнын жана Ирандын ортосундагы карым катнаштарда Кытайды кайра бизге Борбор Азияга түртүп атат да. Булардын башка жолу жок, биз менен иштегенге мажбур болушат да. Ошондуктан мен ойлоп атам, ошо бизге чоң мындай мүмкүнчүлүктөр заманы келип жатат. Биздин мамлекет байыйт, биздин элибиз байыйт, өнүгүү болот жана акырындап элибиздин саны өскөн сайын бизде кайра тескери экспансия башталат да. Ошондой сериптемелерди кездештирип атам. Мисалы үчүн Кытайда эл азайып атат, Кытайда Шинжан көбөйүп атат. Шинжан уйгур казактар, кыргыздар ошол Шинжанда жашаган алар акырындап Кытайдын бүт провинцияларына тарап атат да. Өзүм да барып көрүп келдим. Шинжан кафелер жайнайт да, тим эле Кытайда. Ошо халал деген. Демек, эгерде кыргыздар көбөйсө, Борбор Азиялыктар көбөйсө, тегеректе ушундай стабилдүүлүк жок болуп атса, Орусиянын маселеси, Европа, Украина менен согушуп аткандыктан, Иран тигиндей болуп атса, анда биздин экспансия кайра Кытайга кетет окшойт да. Биздин мигранттар Кытайга кете баштайт. Тил тоскоол, бирок чынын айтканда тил деле өтө катуу тоскоол эмес. Кыргыздар керек болсо 5-6 тилди тез окуп алат экен да. Ошон үчүн азыркы мындай байкасак, акырындан вектор Орусиядан Кытайга бурулуп баштайт. Биздин мигранттар Кытай, Жапония, Түштүк Кореяга көбүрөөк кескинирээк мындай иштеп башташат. Ошол мисалы үчүн эки регион, Борбор Азия, Кытай, 3 регион да, Европа 3 акырындап чоң мындай экономикалык мейкиндикти түзөт. Жана ошол мейкиндикте иштегенге даяр болгондор утат да, аябай чоң утушка ээ болушат. Ошон үчүн туугандар, эгерде мындай келечекти балдарга берем десеңер, Түштүк Чыгыш Азиянын тилдерин окуткула. Ошо Кытай тилин болобу, Филиппин, Индонезия, Малайзия жана Жапония, Түштүк Корея тилдерин окуш керек. Жана албетте Европа багыты деле сактала берет да. Европа тилдерин окуш керек. Жакын арада ошол Орусиянын экономикасында депрессия болгону турат. Орусияда бекилген мекендештер бекилет, тобокелдиктерин да тартат. Аяктан да нанын дагы тагат келечекте, аякта дагы өнүгүү болот, бирок баягы ыдыроо иштери да балышталып атат да акырындап Орусияда. Бирок эң негизги капитал, эң негизги кызыктуу иш аракеттердин баары ушул мындай айтканда Түштүк Чыгыш Азияда болуп атат. Ошон үчүн бул багытты иштетели туугандар. Бул багыттын баягы Кыргызстанга болгон, Кыргызстанга тие турчу пайдасы өтө зор болот да. Ошону карайлы. Сиздердин ой пикирлериңер кандай? Комментарийлерге жазгыла. Анда эмес. Албетте ишкерчиликте дайыма бизнес план керек да. Сиз ишкер болсоңуз, чоңоюп жатсаңыз, бизнести масштабтоо, чоңойтуу максаттарында инвесторго барасыз, банкка же эл аралык институтка барасыз, же мамлекетке барасыз, мамлекеттик колдоо издеп, же жер тилке бөлүп бер деп, ошондо сиздерге бизнес план ТО керек болуп калат да. Ошо кимден жаздырам деп башыңыз ооруса, көп ойлонбой ошо видеонун астында WhatsApp бар, ошо WhatsApp'та бизге жазгыла. WhatsApp аркылуу 20 жылдан ашык ТО жана бизнес пландар жазып жүрөбүз. Кыргызстан ичинде эл аралык мейкиндикте да кээде долбоорлор жазып атабыз ар кайсы тилдерде. Биз силерге мыкты документтер жазып беребиз, бизнеске өнүгүүгө чоң мындай жардам, көмөк көрсөтүп беребиз да, ошо өзүбүздүн консультациябыз менен да, билимибиз менен топтолгон. Ошон үчүн кайрылгыла, бизнес план ТО жазабыз. Эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийиңерди күтөм. Кандай деп ойлойсуздар? Ошол вектор Европадан Түштүк Чыгыш Азияга бурулалыбы же кандай кылалы туугандар?